Жаманқұл менен дос болды атасы менен, Белектің атасы менен. Бұл баяғы Жаманқұлға мен білшімше кезігейін деп бір жолы келет та. Сіздер шонда білесіз ме? Шонда Жаманқұл қаза болып қалған. Білесіңер де. Мына ушуну білсеңер айтып берсеңер. Мына Жаманқұл менен өкөн мамилеси үзүлгөн жок да. Баяғы өлгөн албеген жок. Бирок ал бара кезигейин деп келбеди бе? Эми Санжырада айтылат, аба илимий негизде мындай нерсе жок да. 1727 жылдан кийин ойроттордо жүрүп, Галдан Сиренин убагында өзүнчө жанакындай абройго жетишип калган кезде болгон да. Эми ошондо Коң Тажы деп ойрот хандыгы жосо Жунгариянын башын, эң башкы ханын Хунтайжы дешкен. Андан кийинки кичинекей майда облустардын башчыларын, губернатор деген сыяктуулардын болсо Тайчы дешкен. Андан Зайсан. Бул Бөрү батыр негизинен ошо бир Зайсан немеси менен аракет кылган. Туура ошондой аракет кылган. Бул Жаманкулга келет го. Айтсаңар ошонун окуясы кандай болду? Ошо Бөрү 15 жыл дегенде баягы туткунда жүрүп. Бул Бөрү туткунда жүрүп кызмат кылган. Туткун катары эсептеген калмактар. Мына мындай мисал Бөрү деле болгон эмес. Мына илимий тарыхта кезигет Ренат деген шведтин унтер-офицери. Швед унтер-офицери ошо колго түшүп калмактарга 15 жыл туткунда жүргөн а киши дагы. Өзү абдан өнөрлүү техниканы көп өнөрдү билген киши экен. Калмактарга мына ошо Ренат өзү татарин экен, татар улутундагы киши экен. Ошо китеп чыгарганды, жардыргычтарды жасаганды, пушка куйганга чейин үйрөткөн. Мына ошол. Мына көрдүңөрбү? Замбирек куйганда билгенде. Демек, жогоруда айтылгандай, ошол Ренат өңдү. Бөрү батыр өңдөнгөн, мына чыган адамдар, колунан иш келген адамдар суудай, абадай керек болгон да, калмактар үчүн. Калмактар ошо мезгилде пушкага ээ болуп, китепке, билимге ээ болууга аракет жасап, империяга айлана баштаганда, мына ошол учурда 15 жылда Ренат сыяктуу туткунда болгондон кийин анан баягы Коң Тажыдан суранып, мен эли жеримди, туугандарымды бир учурашып көрүп келейин деп анан ошондон анан Анжиян тарапка аттанат да, аттанып барганда ошондо анан 15 жыл жүргөндөн кийин белек 12ге чыгып калган экен. Бөрү барганда. Ушундай айтышчу. 12-ни айтышчу да. Уже эчак ким досу Жаманкул өлүп, анан байбичеси Дейилда деген бар экен. Дейилда анан жанагы керезди айтат да. Досунун керезин айтат Жаманкулдун. Ушу досуң, Бөрү досум аман келсе, ушу ичиңдеги бала эркек болсо, атым белек койгондагы ушуну менин ордумду, аталык ордумду жоктотпосун. Менин ордумду жоктотпой, ушу баланы эрезеге жеткирсин, адам кылсын. Мен бир гана ушу Бөрү досума ишенемин деген экен. Ошонтуп анан белекти анан ошонтуп барып, арык белек бир жүргөн да бары. Тыным Сейит деле ошо жерде. Анан Коңураттар деле ошо жерде. Бул кайсы жерде болуп атат? Бул өзү ошондо бир Санжырада Мавраке тогузторо Жумгал тарапта болгон дейт. Бир сөздө мына азыркы Оштун жанында болгон окуя дейт. Ошко барган. Оштун жанында ошо Каракулжа тарапта болгон окуя дейт. Ошо жерде турган экен бир мезгилде. Сар багышы болсун, саягы болсун, баары эле Анжиян тарапта болгон да. Муну илимий тарыхта тастыктап турбайбы? Анан ошо жерден мына улуу көчтү макулдашат. Бөрү Ысык көлдү ушундай мактайт да. Улам айткан сөзүндө мактап жердин ушундай бир артык экенин, бир жайында ысык десе ысыгы жок, бир салкын, кышы жумшак, ушундай бир артык жер экенин, көйкөлгөн бир
жай төрлөрү бар экендигине чейин ошо айтып, анан баягы макулдашат дагы баягылар антташкан экен, кадимкидей. Антташып, көчпөгөндү көч калсын деген сөзгө келишип, антташып, анан баягы бугулардын улуу көчү анан ошондо белек 12-ге чыгып калгандан болгондо болжол менен. Эми ошондо мындай болжол айтсак, белек 1710-жылы туулганда дагы, значит 1728 жылдары 30-жылдарга чейинки аралыкта. Анан арык белек бугулар ичинде коңураттар болсун, ушу эмеге биринчи жетөгүзгө, биринчи тоңго келип отурушкан экен, 1 жыл. Анан тоңдон анан тиги жетөгүзгө келишкен экен. Жетөгүзгө келип анан жуукуну ошол жерде жуукунун оозунда отуруп калышкан экен, азыркы жуукунун оозунда. Ошентип баягы улуу көч анан ушинтип аякта ошондон тартып анан бугу 12 жашында мына көчүрүп келгендиги жөнүндө мына рукопистерди да таптык. Мына ошо убагында ошо Санжараны жазып калган баягы билимдүү адамдар болгон да. Мына ошолордун рукопистерине таянып муну айтып атабыз. Бул коңураттардын жазып кеткен рукопис эмес, коңураттын баласынын. Ошо белек тукумунан дагы адамдар жазылып калган да, жазып калган ушуну. Анан ошондон кийин анан бөрү кайрадан анан контажыга кызматка кетет да, контажыда кызмат аткарып жүрүп, анан кайрадан анан 54 жашка чыкканда контажы баягы узатат экен, бошотот экен. Туткундан биротоло бошотот экен да, анан бошоп келгенден кийин анан баягы бугулар болуп аксакал көксакалдар менен кеңешип 2 жыл Бөрү Баатыр тиги калмактардын ички тышкы саясатын, геосаясатын а киши жакшы түшүнгөн да. Жогорку эшелондо иштеп жүргөн киши кантип билбейт. Анан калмактардын ошо кезде акыбалы начарлап калган экен. Ичара согуштар болуп, ичара кармаштар болуп, анын үстүнө Кытайлар уже демитип турган, кол салганга. Ошо Галдан Серенин мезгилинде эле калмактар өзүнүн территориясын жарымдан айрылып калган да, жарымдан. Анан ошондон анан белек уже ошондо уже эрезеге жетип, уже ошо Цецен ханда ва налог чогултуучу болуп, калмактын кызматын так аткарып калган учур экен. Уже көзгө көрүнүп. 30-40ка келип калган учур экен. Анан 2 жыл тартуу камдатып, 15 төөгө тартууну камдап, анан контажыга кулжага апарып 15 төөнүн жүгүн тартуусун анан камдап апарган дейт. Мына ошо тартууну бергенден анан бул жөн жайла калмак бере койгон эмес Кыргызга. Хандыкты тиги Ысык көлдү. Анан ошол жерден анан калмактын ханы макулдугун берип, анан ошол жерден жер чектеп, мына могу Санташты өткөн дейт. Белекти хан көтөрүү Санташта. Анан ошол жерден бетегелүү Кызыл Кыя Санташ, бетегелүү Койташ, бедерлүүн Ойташ деп чектеп берген дейт. Анан Койташ десем, мен бул Бишкектин үстүндөгү Койташпы деп жүрсөм, жок, андай эмес экен. Бул Чаткалга чейинки аймак экен. Мына ушул аймакта анан белекти хан көтөрткөн да, өзүмдүн балам. Чыны менен өз баласындай көргөн. Анткени бул керез баласы болгон. Ата эмесинен, досунан калган өзүнүн керез баласы болгон да, мындайча айтканда. Анан ошентип анан белек хан болуп, тууга ээ болуп, белектин туусу алтын, белектин алтын туусу деп муну Балбай Баатырга чейин көтөргөн. Жакшы. Бул жерден кимдин Белек Солтоноевдин урматтуу замандаштар жазганы бар да. Нарын өзөнүндөгү оттуктун аягы казан куйганда жолукпадыбы калмактын ханы менен. Ошол жолукканда ал мында Белек Солтоноев жазып атат. Белекти улук кылып Кыргызга белекти улук кылып анан таш сайган дейт. Таш сайган деген кандай түшүнөсүз? Асыл ташты инне эметишкенде кичүү эмелерини 1 таш, андан 2 таш, 3 таш кылып эметет. Кичинекей баягы кенже офицерлик составдарга кичинекей асыл ташты, андан чоң асыл ташты эметишкен. Мен эмне суроо берип атам? Бул жерде суроо бар да. Биз белекти хан дейбиз. Кыргыз эмне белекти хан көтөрдү беле? Ушуну тактагылачы. Биз жана таш сайып, бул жана улук кылып атат. Эми ал кезде кыргыз болсун, казак болсун, калмакка баш ийип турган, чындык сөздү айтканда. Джунгариянын составында болгон.
демек кыргыз өзүнчө хан көтөрүүгө укугу болгон эмес. болгон эмес да. Болгон эмес. Муну туура болгонун болгондой айтышыбыз керек. Контаажы муну хан көтөргөн. Контаажы гана ал мезгилде хан көтөрө алмак. Мында айтылып атпайбы? Жанагы Ринат колго түшкөндөн кийин ошондо 12-15 жаштардагы бала болгон деп. Ошондо деген баягы Бөрү Батыр 27-жылдары юбилейсинин артынан барып колго түшүп эметкенде 40-жылдары кайра келип атпайбы? Ошондо белек бул жол менен бир 10-15 жылдарда төрөлгөн да. Анан кайра келип жанакы белекти алып кеткенде ошо 40-жылдары жанакындай жеңилдик болуп калганда келип туруп Маматкул кимдин Жамангулдун өлгөнүн билип, анан белекти алып кетип, ошол убакта көл өзүнчө бошоп калып, анан түштүк жактан бүтү уруулардын баарын эшитип келип, анан бир жерде анан белекти анан офицер кылып дайындатат да. Офицер кылып, Асылташ Санит. А кыргыздар болсо өзлөрүнүн эметкенде эле хан көтөрүнчө өзүнчө жыргап майрам кыла беришкен да. Атак ал Жуңгар армиясынын офицери болуп дайындалган. Туура, бир чети ошондой эле. Ал эми ошону кыргыздар хан деп түшүнүп алды да. Мына сиз туура айттыңыз, Мурат аса. Калмактар кыргызды хан кылбайт. Хан кылбайт, офицер кылган. Офицер кылып эметкен, а кыргыздар болсо кандайдыр чөлкөмдү башкарткандан кийин аны ханыбыз деп, биздин ханыбыз деп эмете беришкен. Кыргыздарды расмий түрдө өз алдында жакшы мындай ишенимдүү кармап туруш үчүн ошо белекти улук кылып атат деп Белек Солтоноев бекер жазып аткан жок. 20 улук деген сөз хан деген эле сөз. Бул белектин алтын туусу болгон дейт. Бул кандай түшүнөсүз? Белектин алтын туусу деп бекер айтылбайт. Бул даже белектин алтын туусу жөнүндө ыр сакталып калган. Ыр сакталып калган. Мына Белек Солтоноевдун китебинде жүрөт. Эгер Белек Солтоноевда болбосо дагы аны болуптур, ишенбей коелу. Белек Солтоноевда белектин алтын туусу деп мына алтын туусун өзүнүн жүрүштөрүндө, согуштарында Балбай Батыр көтөрүп жүргөн экен. Белектин алтын туусу жолборустун терисинен майда ийленип жасалган деген сөз калган. Ооба, мына Белек Солтоноев жазып аткан. Майда ийленип, белектен калган алтын туу дейт. Белектен жолборустун терисинен жасалган. Ошо кезде жолборус болгону чын да. Бу жерде белектин алтын туусу кийин эле Мавраки Үркүндө жок болгон экен. Талдуу сууда Токош деген уруу бар, белектин ичине кирген. Ошонун дагы бир адамда сакталган экен. Үркүнгө чейин. Ушу Үркүндө жок болуп кеткен экен белектин алтын туусу. Демек, туусу болуп атса, чекесине Каухардан таш сайынып атса, анан бу киши хан болбогондо ким хан болот? Белек мындай болгондо, баягы Ойрот хандыгы 1758-жылы талкаланбадыбы? Ошого чейин Ойрот хандын бияктагы көлдөгү баягы башчысы болгон да, көлдөн салык чогулткан. Нарынга чейин даже. Анан кийин ойроттор кеткенден кийин уже алтын туу көтөрүп, бошогондор казагы да, кыргызы да өзлөрүнүн туусун көтөргөн ар ким. Өзүнүн айт тамгаларын эметип алтын жиптер менен сайып турган белектин алтын туусу деген ошо Ойрот хандан кеткенден ошо белектин туу көтөрүшү да. Ал ошо өмүрүнүн акырына чейин көлдү башкарып калган. Ойрот хандыгы эметкенден белек автоматик түрдө Ысык көлдүн ханы болуп калат. Тыныштык, бул белек хандык дегенде биз Жуңгарянын составында кыргыздар турганы чындык. Анан жөн эле турбай кийин ушу белектин жана Бөрү атанын аркасы менен белек ханга көтөрүлүп, анан кыргыздарды бир кыска мезгилде болсо да кыргыздын башында туруп хандыкты түзүп турганы бул чындык. Муну биз кандайча танабыз? Муну биз бардыгыбыз туура кабылдашыбыз керек. Кыргызда хандык көп боло берген эмес. Мына 3-4 эле хандык болгон кыргыздын тарыхында, белгилүү. Барысбек Каганды бир хандык десек, экинчи Улуу Кыргыз каганаты түзүлгөндө Ягылагар хан болгон. Андан кийин мына Жуңгарянын мезгилинде Белек хан болуп атат. Белектен кийин мына Ормон хан болуп атат. Ормонду да хан болгон эмес деп чыккандар бар. Бул эмне деген сөз? Ормонда хан болгон. Ормондун аркасы менен кыргыз жерин Ормон хан казактардын ээлеп алышына сактап калган. Биз азыр Бөрү Батыр деп калбадыкпы? Көкөн Батырдын аты Бөрү болду. Бөрү Батыр качан үйлөнөт? Бөрү Батыр анжандан эле үйлөнөт.
Атаяр Атогоз деген балалуу болот. Ошол биринчи аялынан балар. Биринчи аялынан Бейшеке деген энеден. Бейшеке энеден. Анан экинчи аялын Бөр атамдын карызынан кутуламын деп Казактан санчы сынчы алдырып атайын. Белек хан болуп турганында эле. Хан болуп турганда анан санчы сынчын алдырып билип бергин Бөр атамдын бул тукум көрө турган күчү бар бекен. Ушуну билип бер, Бөр атама токол алып берем деген экен. Бөр атамдын карызынан кутулам деген ал киши дагы бекер киши болгон эмес да. Анан ошондо сынчы сынап отуруп баягы Бөр атанын заара тушаткандан өдө байкоо салган да. Байкоо салса Бөр ата ошо заара тушаткан жеринде сөөмдөй жер оюлуп калган дейт. Балким кум жер болсо керек, сөөмдөй жер оюлуп калган. Ушундай бир белгилер менен байкап, анан Белекке айтып келген экен өзүнчө. Атаңыздын Белек эч убакта Аяш ата деген эмес. Ата деп айткан. Анткени ал Жамангул атасын көргөн эмес. Атам бала көрө алат бекен дегенде, атаңыз бала көрө алчуда экен, атаңыздын белинде бир баланын уругу бар экен деген экен. Ошондон бул Обогор би деген болгон экен. Обогор би ушул калмагыбы, кыргызыбы айтыш кыйын. Бул нарын тарапты бийлеп турган би экен да. Ошол Обогор бидин 17 жашар карадал болуп калган кызы бар экен. Ошого анан куда түшүп барып, баа түшөрүндө ошол жерде топтолуп тургандар Обогой би тарабындагылар. Бул Белек күйөө бала Белек болот го деп ойлошкон экен. Ошондон элдин таңыркап турганын байкоо салган Белек атам Бөр атасы менен чогуу барып атат да. Анан Бөр атам күйөө мен куда деп түшкөн экен. Ошондо элге бардык маселе ачыгына чыккан экен да. Анан Бөрү карып калган киши да. Анан ошонтседен Кудай берип Бөр атанын иши ак, Белектин да иши ак да. Бекер кишилерби. Анан Бөр атанын 8 бала көрүп атпайбы. Ырыскулу Кудаяр деген. Ырыскулусу биринчи түшкөн бала экен, Кудаяры кийинки түшкөн бала. Ошо Кудаярдан анан бул авам экөөбүз да. Анан ал эми кимге болсо Бөрү. Белекке мен атаңдын керезинен мен кутулушум керек деп биринчи алган байбичеси Мааке болгон. Мааке. Кардалы бидин кызы экен. Маакени. Кийин Салмаке аталып кеткен да. Ким барбай коюп Салмаке. Ошо Салмакенин тукумдары бар азыр түптө, көбүнчө турат. Анан ушул атаңдын керезинен мен кутуламын деп Ак Жамбаш би деген болгон экен, Саякта, Тоңдо. Ала көз каба. Ошо Ак Жамбаш бидин Ак Жаркын деген сулуу кызы бар экен. Ошо сулуу кызын Бөр ата куда түшүп барып алып берген. Бөр ата болуп, тетиги Контажыда кызматта жүргөн мезгилинде. Анан алып берип ошол Ак Жаркындан Белектин күчтүү балдарынын баары Ак Жаркындан чыгат. Жанагы Алдаш чыгат. Алдаштан анан жалаң бийлер чыгат. Жанагы Балтабай, тиги Зарыпбек Султан, Боронбай хан, мунун баары Бир Назар би, ушунун баары тиги Меңмураттар чыгып атпайбы. Ушунун баары Алдаштын тукуму. Алдаштын тукуму чоң Белекте ошон үчүн аталат. Туура. Бөрүнүн баатырдын эмеги бар экен да. Демек көрдүңөрбү? Бул жерде бир уникалдуу тарых. Токойдон Балбай баатыр чыгат. Уникалдуу тарых мындай кыргыз тарыхында дээрлик кезикпейт. Аяш баласы менен Аяш атасы ата баладай болуп, ушундай бир кыргыздын турмушунда ушундай бир чоң тарыхты түзүп кеткен да. Чоң тарыхый окуялардын бул кишилер Чордондо болгон да. Бөрү баатыр качан каза болду? Кайда сөөгө коюлган? Бөрү баатыр ушу азыркы эле жөтөбүздүн кой сарысында 93 жашында дүйнө салган деген сөз айтылат. Бөрү баатырды дагы Белек ханды дагы азыркы Жалал Абадка жакын жердеги Айыпбулак деген жерге апарып коюшкан деп айтышат. Бөрү баатырга Белек хан күмбөз тургуздурган экен. Күмбөздүн ошо калдыгы бар деп ушу Дүйшө деген аксакал бар эле бизде, Асанкожоев деген. Ушу киши айтып калчу. Аталарыбыз айтчу эле.
ошол Айып булакта Бөр атага Белекхан күмбөз тургуздурган. Ошо күмбөздүн калдыгы бар деп айтчу эле дейт. Мында бир сурайын. Айып булактабы ошол эме бөрүнүн чындыгында? Айып булакта болжол менен да. Ошо болжол менен ошо. Мында Айып булакта бир Айып булакта койчу экен, анан Арслан бапта да койчу экен. Арслан бапка да. Эки жерде койгон. Бирок ким дагы көп сураштырып, 2000-жылы мына биздин айылдан Адигине уруусунан Сабырбек Бейшембиев деген кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү бар. Ошо киши мына Бөрү Баатырды биринчи изилдеп ошо киши жазып чыкты. Ошо кишинин эмгеги боюнча айтканда, жана көпчүлүк санжыранын негиздеп айтканда Айып булакка коюлган да. Болжол менен 1781-82 жылдарда. Ошондо бул Белектен мурун өлүп атабы? Каза болуп атабы? Жок. Белектен мурда албетте. Белек кийин каза болот. Белек 102-ге чыккан экен Белек ата. Узак жашаган экен. Анда бир жөн Белек күмбөз салдырып атпайбы? 102-ге чыгыптыр Белек ата. Жанагы экинчи версиясы өзүнүн төрөлгөн жери жанагы азыркы Совет районучу азыркы ошол жака жана Жомбулак деген айыл деп айтпадыбы Мурат? Ошол жака коюлушу да ыктымал да. Ыктымал, бирок булар деген жанагы алай калып бар. Бул жана мазарларды илгери кыргыздар мазар жер болгон да. Жанагы Айып булак, Арсланбап, Арстанбап ата деп касиеттүү жерлер эсептелинген дагы. Баарын аякка ташыган кыргыздар белгилүү гана кишилер ташыган. Тотемизм анда күчтүү болгон кыргыздарда. Ошого байланыштуу ошол мындай белгилүү адамдарды мазарлуу жерге койгон да. Мына кимдики да бекер эмес. Айтмакчы, ошо Белек Бөр аталардан кийин дээрлик 100 жыл бугулар сөөк ташыган Анжиянга. Сөөк ташыган. Бул ысык көлдү, бул калмактын жери деп эсептешкен дагы, Анжиянды өзүнүн мекени деп эсептеп 100 жыл сөөк ташышкан. Мына аягында Мойтаке 100дөн ашып жашаган дейт Мойтаке. Жетакенин бири. Мойтаке анан керез айткан экен балдарга. Ай балдар, мен эчкиникиндей жашым калды, бир кокус көзүм өтүп кетсе, ушу манжылык апарып койгула деген экен. Чындыгында Мойтакенин жери тиги күнгөйдө. Өз жерине койдурбай, ошол эмени көздөгөндө демек мазарлуу жерди. Мазар болуп эсептелген. Мал жайып жүргөн, жакшы билген да Мойтаке. Ошол жер мазар жер болгондо, ошон үчүн мени манжылык апарып койгула деп керез айткан. Ошону менен токтогон да. Сөөк коюу, Анжиянга ташуу. Бөрү атабыз болжол менен ушу Мурат айткандай 80-90га чейин жашап, кээ бирөөлөр айтат, бияк эле Көлгө эле коюлган деп. Бирок көбүнчө Мурат айткан версия туурараак да. Мен уккам ушу Көлгө коюлган. Бөрү жок. Мен дагы анан да бир жерде бир нерсени айтыш керек да. Бөрү ата тиги Иледен бүт кыргыздарды, ошонун ичинде Коңураттарды, туугандарын алып келгенде Белек би өзүнүн баягы кылган жакшылыгын Аяш атасы катары урматтап туруп, мурунку эметкенде ошо Койсарыдан Көк Жайыкка чейинки жерлерди Ырдык суусу менен Жөтөгү суусун алабы белек кылып берген экен. Караколго чейинки аймак. Ошондо Ысык көлдө белек кылып жашап калган эл бир эле Коңураттар да, калган элдер. Анан дөөлөстөрдү бир назар гана белек кылып, ушу эки урууда белек алган. Бир назардан тиги дөөлөстөр алган, а Белек атадан Коңураттар алган. Бул энчилеп бергенде жерди энчилеп бериптир деп айтылчу. Жөтөгү суусунан Каракол суусуна чейин аймакты. Ал эми тиги Арык тукуму, Арыктар улуу да, Арык мырза. Арык мырзаны сыйлап, Арык мырзаны каалаган жериңерден алгыла дегенде, Арык тукумунун балдары Каракол суусунан Түргөнгө чейинки жерлерди алган экен. Кийинки небереси бир назар тигилердин көзү өткөндөн менин чоң атамдын жери болчу деп Жөтөгүз кыштоосун алып алган экен. Ошон үчүн бир назардын тукумдарынын баары Жөтөгүздө болуп калган да. Атак Жөтөгүз Коңураттардын жери болуп калмак да. Рыскул Кудайыр деп атпайбызбы? Кудайырдын жана Бектемир, тиги Кенжеш, Абыла, Чамалар булар кайда турушат? Бир айылда туруп калышкан да. Жомбулак айылында. Кудайырдын тукумдары. Рыскулнуку болсо ичке улуңда, анан бир бөлүгү Желөдөб айылында турат. Ошол эле Жөтөгүздө. Байланыш барбы? Байланыш бар. Чоң аталарыбыздын убагында келдиндер жүгүнчү даже. Ал эмес, биз көрүп калдык.
бала кезде. Силердин араңарда дагы белгилүү чыккан Темиржандын урпактары болсо керек. Айтыбар чечен жөнүндө бир аз кыска айтып кетсең. Темиржан небереси Дайырбек деген баласы. Эми мында жарак мында айтып кетсек, Абыл Чама деп атпайбы эки. Рыскул Кудайярдын эки баласы. Абыл мындай малдуу жандуу болгон, токто мындай эметкен киши экен да. Чама болсо дайыма ат үстүндө болуп, бугу сарбаштардын кагыштарында иши кылып, Казакка жортул жасаганда, Кытайга жортулга барганда баатыр чалыш киши экен да. Кошулуп барчу экен да. Жана чүрүмдү келип атпайбы? Биринчи аскер башчылар дайыма башка тутумундагы башка урууларга алдыга жиберчү экен да. Анан өзлөрү барып олжо гана алчу экен. Ошондо коңураттар көбүнчө, анан башка уруулар да барчу экен да. Анан 19-жылымда ошол коңураттардан Чама баатыр, анан башка уруулардан, ошо коңураттын эле башка урууларынан Энтери баатыр. Уруунун ичинен уру чыкпайт. Уругунан дебесең. Тилекен Энтери, Сагындыктын Керимбай, Кулсарынын барак ушул төртөө дайыма барып аскер башчы болуп эметишкен. Кийин бугу сарбашынын эмесинде Тилекен Энтери колго түшүп, анан жанакы буту сынып калган тиги Ормонхандын ким эле аскер башчысы Төрөгелди колго түшүп, Ормонхан улам бутун сындырып атканда алмашыш керек деп ортого кишилер түшүшөт да, калы бул баары түшкөндө колго бугулардан барандуу кишилерден колго эч ким түшпөптүр. Анан Тилекен Энтерисин алмашып алышат. Энтери эр сайышка чыккан киши экен. Энтери жөнүндө айтылат да, мен көпүндөй. Тилекен Энтери. Энтери баатыр киши болгон деп буга. Баатыр киши, анан анын тукумдары Чырак айылында жашашат. Эми бөрүдөн дагы айтсак, бөрүдөн бир топ белгилүү инсандар чыккан. Мисалы Айтыбар чечен, жана сиз айтып аткан. Айтыбар чечен керек болсо ушул эми көп сөздөрү сакталып калган эмес да Тилекке каршы. Болбосо бул киши сүйлөгөндө мен кыймын дегендер сөз сүйлөбөй отурчу дейт. Бул киши ыр менен жамактап сүйлөчү экен. Кыргыздагы 5 чечендин бири деп айтылат экен. Мына Сапарбек Закировдун китебинде жазылып жүрөт. Кимдин сөзү? Айтыбар чечендин. Анан Айтыбар чеченден көп кызык окуялар бар. Эми анын баарына убакыт аз айтканга. Экинчи ушу бөрүнүн тукумунан Талкан Ажы чыккан. Талкан Ажы ушу коңураттарга Балтабай хандын, анан Чыныбай хан деп коет эми ошо кезде. Ошолордун убагында коңураттын бийи болуп турган. Бул киши да белгилүү инсандардын бири да, Талкан Ажы. Ошол эле Талкан Ажынын небереси Абдыкасым Супатаев деген чыккан. Абдыкасым Супатаев мына кийин эле Союздун мезгилинде 20 жылдай Кыргыз СССР жогорку советинин төрагасы болуп турган. Бир канча жыл СССР жогорку сотунун коллегиясынын мүчөсү болуп турган экен бул киши. Чоң кызматтарды бул киши ээлеген. Мындан тышкары Чанай Жумаканов деген Кыргызда белгилүү композитор. Бу да бөрүнүн тукумунан. Жана ушу бир топ мына демократияны ушу Кыргыз газеталарында ушу айкын чагылдырып жүргөндөрдүн бири мына Баратбай Аракеев деген эмгек сиңирген ишмер. Мына ушу Баратбай Аракеев деген дагы адам мына ушул бөрү баатырдын тукумунан. Анан азыркы мезгилде деле мына Кененбаев Алмаз деген балабыз бар. Мына жана сиз сурап аткандай Чама деп эдикпи? Ошо Чамадан. Чама атадан ошол Чама атанын Кулуш деген баласынын тукумунан Алмаз Кененбаев азыркы президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп иштейт. Ошотурбай, жакшы. Мындай дагы бир топ адамдар бар. Мерген Шабданбеков деген чыккан жогорку кеңештин депутаты болгон. 2 жолу депутат болгон. Курманбеков Абдрай деген чыккан. Бул эң биринчи чыккан кадрлардан. Репрессияга кеткен. 38-жылы ошол репрессия болуп 26 жашында ички иштер министринин мындайча айтканда биринчи орун басары болгон да. Жомбулактагы мектептин аты ошо Абдрай Курманбековдун атында да. Бөрү баатырдын урпактары тең чыккан абдан жакшы. Өзүнүн ата тегин кадыр баркын сактап калган экен дегендей сөз да. Бөрү баатырдын чындыгында эмгеги абдан чоң. Биз ошон үчүн урмат замандаштар алып чыктык. Бул чындыгында чындык. Бөрү баатырдын эмгеги бул жолдо абдан чоң. Биз Бөрү баатыр жөнүндө көп кылбайбыз.
Өзүнүн аты Нурмукан. Нурмукан. Биз Нурмукан деп эле Бөрү Батыр, анан Көкөн Батыр деп биз Биринчи Көкөн Батыр болуп, анан Контажыга жанагы Контажынын сөзүнөн кийин анан Бөрү Батыр болуп. Бөрү Батыр болду. Ушундай бул да болсо, баягы душман болсо дагы ушунун баатыр экенин, баягы эл башкара билген, бирдеме чыкчы адам экенин байкап коюшту да. Ошон үчүн булар жанында туруу калды, буга ишеним көрсөтүшкөн да. Анын үстүнө Бөрү Батырга эки эле шарт коюптур. Баягы Контажынын кабылдоосунда болгондо. Сен бекер адам эмес экенсиң, мен сага эки эле шарт коем дептир Контажы. Бул Галдан Серенде эки шарт коем, же мага ак кызмат кыласың. Экөөнүн бирөөнү танда дептир. Же сага өлүмгө буйрам сени дептир. Мына ошондо эмне кылат? Эмне болсо дагы тирүүлүк баарынан жогору парыз да. Анан ханым сага ак кызматымды өтөп берейин деген экен ал киши. Көл элинин санжырасында чоң кыйын санжырачылар сатып алды, Молдакмат деген санжырачылардын немесинде Бөрү Батыр жөнүндө жакшы айтылат да. Андай айрым баягы уруктардын санжырачылары кээде атайлап басып коебу же болсо билишпейби ушундай да. Көпчүлүгү аны Бөрү Батыр жөнүндө мен сурамса көбү жакшы билбейт. Чоң санжырачылар билишет. Билиш керек. Бул киши өмүрүнүн көбүн тиги калмакта, туткунда жүрүп өткөргөн. Ооба. Мына бул да себеп болуп калган. Ооба, себеп болуп калды. Эми айтсаңыздар, мына бул жерде бир нерсе бар да. Муну да айтып коюш керек. Бул Чыныбай баягы Ивановдун, Оёздун жардамчылыгына көрсөтпөдүбү? Ошо жардамчылыгына көрсөткөндө эки киши баягы чыкты да, талашып калды. Ошондо Чыныбайдын айткан жери бар экен. Дөөлөстөн Эшмамбетти, Мундуздан Жайылканды, анан Саруудан Мамажан Чечени чакырган экен. Мага жардам бергиле. Оёздун жардамчысы болсом, силерге да жардамым тиет. Айтканың аткарылат. Ошондо бул кишилер оңдоп, бештеп дейт, түтүндөрдү көлдөн, тиги бул нарындан баарын чогултуп келип, Чыныбайдын жерине орноштурган да. Айтыбар Чечен да ошондо катышкан да. Катышты беле? Катышкан. Мына ошондо баягы таш таштаганда Чыныбай утуп кетпеди. Бирок Чыныбай кийин баягы өзүнүн баягы айткан эмесин унутуп калгандай да. Анан бир аздан кийин баягы кишилер келип айтышты. Ай, мунун ичинде Черик бар, Кытай бар, Саруу бар, Мундуз бар, Дөөлөс бар. Сен бизди шайлоого деп алып келдиң. Жер берем дедиң эле. Биз бүгүн керек болдук, эртең деле керек бизде. Эми сен бизди бир татыктуу кылып бир жер бөлүп бербейсиң деген анан бул сөз туура деп бөлүп берген дейт да. Ошондо жана Жон Булак, Ичке Булуң деп Коңураттарга, Шалбаны Мундуздарга берген деп таркта жазылып калды. Ошондо Айтыбар Чеченди жасоол кылып орноштурган да. Бул кийинки бөлүштүр. Туура. Кийинки бөлүштүр. Эми мен айтайын дегеним. Бул да бир чындыкка жакын келет да. Бул Чыныбай чындыгында эле буларды бул 1880-жылдары болгон окуя. 80-жылдарбы же 80-жылдары. Мен ойлогом бир 70-жылдан кийин ошо бир ортодо да. Чыныбай адегенде бий болот. Мында менде деген жана Садыр акенин немесинде китепте бар, деги Алматыдан алып келинген архивдик материалдарда. Анан 80-жылы бул түшүп калып, андан кийин кайра анан турат. Анан 89-жылы каза болуп калат. 88-жылдар каза болуп калат. 88-жылы каза болуп калат. Туура ошонун негизинде болот да, бул экинчи жолу шайланат. Эми мен айтайын деген. Бул Совет доорунда Жон Булак качан колхоздоштурулду? Кайсы учурда? Мен билишимче Жон Булакта баягы жаман Жон Булак деп эмне себептен айтчу эле? Орустарга байланыштуу да. Жетөгүз менен Жетөгүз суусу, Ырдык суусунун ортосундагы аймак Жон Булак деген. Анан ошол жерде бир 7-8 түтүн баягы орустар көчүп келбедиби? Столыпин эмесинен кийин, реформасынан кийин. 10-жылдары. 1910-жылдары. Ошондо анан ушу Жон Булакка келип отурушуп, Жетөгүз тараптан, анан Ырдык тараптан суу чыгарганга аракет кылышкан экен. Арык казабыз деп, суу чыгарабыз деп. Орустар. Орустар ошо жерге көчүп келген. Анда кыргыз айыл кону эле отурукташ элек. Ошону айтып атам. Кыргыздар кийин 20-жылдан кийин отурукташкан. 22-23-жылдарда отурукташкан. 21-жылы биринчи отурукташкан да. Болжол менен. Мында орустар келгенде Маловодный деген атка алышкан. Маловодный. Анан ошо суу аккан үчүн. Ошону айтып атам да мен. Анан ошол айылды ошо хутордон бир киченекей эле. Ошо анан суу жетишпегендиктен
маловодная деп аташкан экен. Аркы кошуна жетөгүз айылы жетөгүз эмес, верхняя деп аталган. Ооба, верхняя эме деп айтат. Верхняя Ырдык Маринский деп аталат. Ырдык дунгандардын айылы Маринский деп. Анда орустардын басымы болуп турганда. Түздөн түз орустардын басымы болуп турган. Анан ошондо анан орустар баягы сууну жакшы чыгара албай, анан көчүп жөнөшкөн экен да бир мезгил. Ошо үйлөрүн таштап эле көчүптүр. Көчүп анан дагы башка орустар, тааныштар бар да. Алар эми биз жака көчүп келгиле деп азгырса керек да. Анан көчүп баратканда анан жолдо кезиккендер, "Ай, Сашке, ай Мишке, эмне көчүп баратасыңар? Бияктан, Жомбулактан" десе, ушу Жомбулак жаман, суу жок" дептир. Анан ошондон жаман Жомбулак деп баягы лакап кеп тарап кеткен да. Тамашалап айтып атпайбы? Тамаша сөз бул. Чоң атамдын айтканда билем да, чоң атам чоң энем билишет. Жанакы келип көчүп келгендердин баары Сибирден келгендер кержактар экен, сакалдары өскөн. Алар жанакында ар түрдө жипшуулар деметип, айылдарды кыдырып сатып, жумурткага андай мындай козуго, корпого эметишчү экен. Анан аларды жаман орустар деп коюшчу экен. Ошондон жердин атынан жаман Жомбулак деп айтылып калганда ошондон деп айтат. Ал дагы бир себеби жана үйлөрдү дагы көрүп, Жана үйлөр көчүп кеткенден баягы үйлөргө капырдын үйүнө кирбейбиз деп, ал орустун үйүнө кирген эмес, бу чочко жеген эмелер деп. Анан үйлөр урандыга айланып, баягы эмелерин кыргыздар жөн коебу? Азырда жөн койбойбуз. Анан Жомбулак дегенде жаман Жомбулак болуп калат да. Ошону тамашалап айтып атпаймынбы? Кетип угуп калам, жаман Жомбулак. Устундарын чыгарып алып, аны отунга жагышып, анан баягы кебете келишип калганда, ал дагы бир себеп болуп кеткен да. Ооба. Мына ошол учурда менимче силерди көчүрбөдүбү? Силер жана Шорбулак, Талдыбулак деп жана жайлоодон ылдый түштүңөрбү? Ооба. 16-жылы үркүм болгондо ошол кержактардын үйүнө күмөндөр деген биздин атабыз жана чокморуп күмөндөр. Баягы орустун будайынан оруп алып туруп, жашынып барыптыр да. Анан үйүнө өрт коюп туруп, анан туруп алып качып жөнөптүр да. Анан артынан баң деп барденкеси менен атып өлтүрүп салыптыр. Мына ошондой факт болгон 16-жылы. Анан мен эмне айтып атам, баягы элесинде бир тамашалап кетип угуп калчумун, эми ал жаман деле сөз эмес. Кезиңер жазып жүрбөйсүңбү? Шашкенин жаман кыздары деп. Иттерин эметкен деп, агыткан деп айтып жүрбөйсүңөр өзүңөр деле. Эми бул Жомбулакта канча элдин өкүлдөрү турат? Уруунун. Жомбулакта 3 уруунун өкүлдөрү турат. Биринчи ошо жана Бөрү Коңураттын тукумдары, Кудаяр деген баласынын урпактары. 5 баласынын тукумдары. Абыл Чама, Бектемир, Темиржан, анан Кенжеш. Кенжеш, ооба. Андан тышкары 5 өтө. Кийинчерээк эмеден Анжан тараптан ооп келген Адигине туугандар турат. Адигине 2-нчи орунда саны боюнча. Мен ушуну укпаптырмын. Барбы? Бар. Адигинелер бар, азыр 100дөй түтүн болуп калды. Бектендин тукуму деп атасыңбы? Бектендин, Адигиненин Бектен деген баласынын тукуму. Карабагыштар. Муну биз далилдедик. Абрамзонда жазылып калган экен бул. Экинчи, анан үчүнчү Тыным Сейиттер. Тыным Сейиттин жана Шалтак деген баласынын тукумдары, Каратаздар. Алар согуш убагында башкарма болуп келип Асангази, Ибак Асангази деген анын туугандары менен кийин калып калган да. Каратаз? Каратаз. Бөрүнүн Тыным Сейит. Бөрүнүн тукумдары бүгүн 3 айылда жашап турат. Жомбулак, көбүнчөсү Ичке Булуң, анан Желөдөбө деген айылдарда. Бираз түтүндөр Чырак айылында жашап турат. Адигиненин биз менен ошо Коңураттар менен туруп калышында бир тарыхый эмеси бар да. Түштүктө деле, мурунку деле Коңураттар менен баргы уруулар дайыма чогуу жүрүшчү экен. Бул тарыхта жазылып калган. Булар эми баргыбыз дебей азыр жору деп жүрүшөт. Анан буяка келгенде, көлгө көчүп келишкенде ошол издеп жүрүшүп анан Коңураттар менен табышып анан бир эл болуп туруп калышканда биздин айылда. Жакшы. Мурдатан бар экен ошондой. Жанагы Тыным Сейитте кээде айтып атасыңар, Каратаз уруусу деп. Бул уруу эмес. Бул менче Шалтактын Бактыгул Кабак деген 2 баласы бар. Ошо Бактыгулдун Чабалдай, Кызылтаз, Меңдибай деген аялы болгон. 3. Булар Кызылтаздар, эле Каратаз. Ошо Кызылтаздан Эсенгелди Айткозу Кожеке дейт. Менче көлдө Айткулунун тукуму барбы деп жүрүшөт да. Өзүлөр изилтеген эмес да. Анан балким келип калышы мүмкүн жана Кызылтаздын урпактары Айткулунун тукуму. Кызылтаздын тукумдары бар, алар Кабак айылында.
Ошо Кабак айылында жашап турат. А биздин айылда кара таздар жашайт. ошо Кызыл Таз, Кара Ташка бир эле болуш керек. Кызыл таз, кара таз бир туугандар. Эми баарки эл журтту дагы Санжыраны эметип атабыз. Санжыранын негизги максаты өткөн тарыхты тактап, бири-бири менен эметип кыргыз элинин келип чыгыш этностук эмесин тактап, анан азыркы убакта бирди кыргыз элин бириктирип ынтымакка чакырыштын бир жакшы жөрөлгөсү да. Тарых болбой эл болбойт дейт, тамыры болбой жер болбойт дейт. Бул кыргыздын тарыхы Санжырада гана айтылып келген. Кыргызда жазма болгон эмес. Көп кылымдар. Анан Санжыраны биз жокко чыгарсак, кыргыздын тарыхында жокко чыгарып салган болобуз да. Мында болгону Санжыранын бир кемчилиги бир версиялар айтылат да. 2 же 3 болгону. Ошонун бир логикага салып, ошонун бир туура жагын кабылдасак, бу Санжыра бу эч кандай пайдасы болбосо зыяны жок. Санжыраны мына Союздун мезгилинде бу сандырактык деп такыр жокко чыгарып салганга чейин апарган. Анан эми мына эгемендик мезгил башталгандан бери эле мына Санжыра жанданып, мына сиздер өңдөнгөн жигиттер мына кыргыздын ушу жакшынакай ушундай көрөнгө сөздөрүн алып чыгып жатасыздар. Буга да биз ыраазычылык айтып койсок болот. Анан Санжыра деген бул өзү кыргыздын бул сөз сүйлөөгө үйрөтүү мектеби болгондо. Санжыраны мына боз үй ичинде отуруп, бала болсун, чоң болсун, ошо сөз сүйлөгөндү билген, Санжыра айткан кишинин оозун тиктеп, берили угуп отуруп, мына сөз үйрөнүшкөн. Сөздүн тиги эмелерин баягы данын кебегинен бөлүп сүйлөөнү үйрөнүшкөн да. Мына буга биринчи Санжыра жардам берген. Кыргыздын Санжырасы ооз экеле айтылбастан жазуу жүзүндө дагы айтылып калган. Перси булактарында, Арап булактарында өзүбүздүн эле мына Коңурат жанакы Бахадур, Абылгазы Бахадурдун чыгармаларында. Шевинский хан. Анан кийин берки жана Мажбаат Табарихте, жанакы Ходжаган деген кийинки эле эмелердин тарыхтарында да жазылып калган. Анан кийин Санжырасын мисалы жазма акын Балык Оозун Санжырасы дагы жазма түрүндө сакталып калган. Айрым санжырачылардын эмгектеринде. Урматтуу замандаштар, кыргыз элинде негизи белгилүү кезегинде чоң эмгек сиңген баягы Нурмухан жолсу Бөлө Батыр жөнүндө кеп кылдык. Бул жерде кеп кылганын бардыгы тарыхый материалдарда сакталган. Бул Аристовдо дагы жазылган, Белек Солтоноевдо да Бөлө Батыр жөнүндө жазылган фактылар толтура. Биз ушунун негизинде биз маяк курдук десек болот. Анан бул аксакалдарыбыз дагы өздөрү жөн жүрбөй жылда изилдеп жүрүп, китеп жазган адамдар. Булар дагы Бөлө Батырдын эмгегин, Коңураттын жайгашышы жөнүндө көп изилдешкен. Ушинтип Бөлө Батырдын баягы алгылыктуу эмгегин да бир жолу элге баяндап бердиңиздер. Сіздерге чоң рахмат. Рахмат Сізге де рахмат. Теңир жалгасын. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжырақ программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.